Кыргызстанда коронавирус жұқтыруунун жаңы 4 учуру катталды. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жана саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кызматынан бошотулду. Жолдошум УКМКда иштейт деп укук коргоо органдарын коркуткан аялдын өздүгү аныкталды. Баткен облусунда үйлөргө ун жеткирүү кызматы жанданды. Ынтымактын кабарлары маалымат программасы аралыктан даярдалган бул жолку чыгарылышында мына ушул жана башка жаңылыктар менен кабардар кылат. Нуржамал Баргыбаева сиздер менен болот. Саламатсыздарбы? Бүгүн 1 апрель саат 12:00 карата Кыргызстанда коронавирусту дагы 4 адам жуктуруп алды. Жаңы аныкталган учурлардын ичинен бир адам сырттан келген, тагыраагы Орусиядан кайткан, калган 3 оорулуулар менен байланышта болгон. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов билдирди. Жалал Абад шаарында бирөө, Сузак районунда бирөө, Каракөл шаарында бир, Чүй облусунда бир адам. Ошентип бул илдетке чалдыккандардын саны 111 адам болду. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жана саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кызматтарынан бошотулду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койгон жарлыкка ылайык Алтынай Өмүрбекова вице-премьер-министр кызматынан жана саламаттык сактоо министри кызматынан Космосбек Чолпонбаев бошотулду. Эске сала кетсек, кечээ Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков саламаттык сактоо министрлигинин ишмердүүлүгүн сындап, коронавируска каршы күрөштө өз милдетин так аткара албаганын айткан болчу. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы көпкө кечиктирбей вице-премьер-министр жана саламаттыкты сактоо министринин кызмат ордуна талапкерлерди карады. Талапкерлерди премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тааныштырды. Социалдык блок боюнча вице-премьер-министр кызмат ордуна Жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаилова, ал эми саламаттыкты сактоо министри кызмат ордуна Сабиржан Абдикаримовдун талапкерлиги каралып, жыйындын жыйынтыгында көпчүлүк коалиция талапкерлерди жактырды. Өзгөчө абал режим учурунда чектөөлөрдү сактоону көзөмөлгө алуу күчөтүлдү. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Ал коопсуздук жыйында бир катар тапшырмалар жана сунуштар берилгенин белгиледи. Айрым иш-аракеттерге карата сын пикир дагы айтылганын кошумчалады. Ал Бишкектин комендантурасы мамлекеттик кызматкерлер атайын берилген уруксаты жок жеке унаасы менен шаарда жүрүүгө тыюу салуу боюнча чечим кабыл алгандыгын билдирди. Тармактык мамлекеттик органдарга финансы каражаттарын жабдууларда резервтерди эске алуу менен коронавирус боюнча абал начарлап кеткен шартка карата иш-чаралардын планын иштеп чыгуу тапшырылды. Жергиликтүү бийлик органдарына, калктын социалдык жактан айырылуу катмарына, жакындарын камкорлугусуз калган кааларга даректүү жардам көрсөтүү боюнча иштерди күчөтүү тапшырмасы берилди. Ош шаарында өзгөчө кырдаал режимин бузган аялдын өздүгү аныкталды. Ал блокпост аркылуу өтүү аракетин көрүп, укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жолдошум УКМКда иштейт деп коркуткан. Бул факт боюнча териштирүү жүргүзүлүүдө. Окуя 2020-жылдын 31 мартында Ош шаарынын өткөрмө пункттарынын биринде орун алган. Азыркы учурда аял кишинин өздүгү такталды. Ал УКМКнын Ош шаардык жана Ош облустук башкармалык медициналык пунктунда иштеген. Ош шаардык ооруканасынын дарыгеринин аялы болуп чыкты. 2020-жылдын 1 апрелинен тарта дарыгер менен келишим бир тараптуу токтотулду. Материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Тергөө жүрүп жатат. Эми Ош шаары жана Ош облусунда коменданттык саатта сыртта жүргөндөр обсервацияга жаткырылат. Бул тууралуу комендант Малик Нурдинов билдирди. Ал 25 марттан тарта өзгөчө абал эрежелерин сактап, үйдө болгула деген эскертүүлөргө карабай, тартип бузгандар катталууда дейт. Маселен, өткөн суткада коменданттык саат убагында 10 жаран кармалды. Алардын айрымдарына протокол түзүлүп, айрымдарына эскертүү берилди. Эми мындан ары мыйзам бузгандар аныкталса, дароо эскертүүгө карабай обсервацияга жаткырыла турган болууда. Анда да аталган жаран чыгымдарды өз эсебинен төлөйт. Коронавирус илдетине каршы күрөшүү боюнча өлкөдө чаралар күчөтүлдү. Өкмөт жарандарды себепсиз үйдөн чыкпай, эрежелерди так сактоону гана суранып жатат. Жерлерде блокпост коюу иштери уланууда. Блокпосттордо түзүлгөн шарттар тууралуу кененирээк Мимоза Жаныбек кызы айтып берсин.
Кыргызстандагы коронавирус боюнча өзгөчө кырдаалды эске алуу жана аны менен күрөшүү, калктын саламаттыгын сактоо боюнча бул илдет өлкөдө катталган күндөн баштап тийиштүү чаралар көрүлүп келет. Аймактар аралык каттамдарга чектөө киргизүү максатында Бишкек, Нарын, Торгат республика үчүн стратегиялык маанилүү жолдон Чүй жана Ысык көл облустарынын кесилишинде атайын санитардык карантиндик посттор коюлган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусуна ыйгарымдуу өкүл Алтынбек Абдисаламовичтин тапшырмасынын буйругунун негизинде ушул санитардык карантиндик пост коюлган болчу. Ошол күндөн бери иштеп келатат. Бүгүнкү күнү ушул жерден башында мына 14 миңге жакын машиналар өтүп атты эле. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аткандан байланыштуу мына бүгүнкү күнү 200дөн ашык эле машина өтүп баштады. МЧСтен, санэпидемстанциядан иштеп атышат, врачтардан иштеп атат, ГАИ, милиция кызматкерлеринен ушул жерде күнүгө 14 адам дежурствода туруп иштеп атат. Айдоочу же жүргүнчү коюлган чекте биринчи медициналык текшерүүдөн өтүп, андан соң жарандын жол картасы, дареги такталып, тийиштүү документтеринин баардыгы жайында болсо гана Чүй аймагына кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Андан тышкары, эгерде ооруга шектүү аныкталып калса, ыкчам иштерди жүргүзүү максатында атайын өзүнчө изолятордук үй дагы даярдалган. Эгер шектөөнүлөр байкалса, ушул жерге отургузуп, бүт журналга опросник даярдайбыз. Бул жерде дарылар камсыз болгон. Бул жерде бүт хлор, антисептиктер менен, ичинде болсо биотуалети бар, кол жууган жабдыктары менен. Скорый болсо эште турат машинабыз. Күнү түнү бул жерде скорый менен камсыз болгон. Санитардык карантиндик постто азыркы учурда жумуш толук кандуу жүрүш үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Түн ичинде иш жүргүзүү үчүн атайын жол чырактары, шам чырактары орнотулуп, электр зымдары тартылган. Медицина, милиция, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тынымсыз иш алып баруу үчүн алар бардык керектүү каражаттар менен камсыз болушуп, санитардык иштерди жүргүзүү, жарандарды текшерүү үчүн өзүнчө үй коюлган. Ошону менен бирге бул жерде кызмат өтөп жаткан адамдардын эс алуусуна жана тамактануусуна да өзгөчө көңүл бурулган. Бул жерде ушул санитардык карантиндик постто турган кызматкерлерге мына жардам катары ушул 2 МЧС тарабынан, өзгөчө кырдаал министрлиги тарабынан 2 палатка коюлуп берилген болчу. Бирөөсү баягы оокаттарды койгонго болсо, мунусу болсо ушул жерден ушу кызмат кылган балдарга тамак ашын ушул жерден ичишет. Ичи жылуу болгон тамак ашынын баары толугу менен камсыздалган. Ушул жерден эмелери, чайниктери бар, андан тышкары ысык тамактары бар, кофе, болгон керектүү оокаттарынын баары мына бул жерде, ушул жерде бар. Жалпысынан бул санитардык карантиндик посттордун коюлушун жарандар туура деп эсептешет. Анткени жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер алардын ден соолугун коргоо жана коопсуздугун камсыздоо үчүн багытталып жатканын айдоочулар жана жүргүнчүлөр түшүнүү менен кабыл алышууда. Туп-туура. Эч кандай тосголдуксуз, как положено кылып беребиз. Эмне десе кылабыз, без проблем. Туура кабыл аласыз. Туп-туура. Туура кылып ушундай болуш керек. По поводу карантина только за. Надо усиливать. Мы видим, что в мире творится. Думаю, что все предпринятые меры, все правильно делается. Все. Да, поддерживаю. Негизинен бул санитардык карантиндик посттордун башкы максаты коронавирустун аймактарга жайылуусуна бөгөт коюу болуп эсептелет. Ошол себептен учурдагы абалды эске алып, жарандар өзгөчө себеби жок каттамдарды азайтып, үйлөрүндө олтурушса, жугуштуу оорунун жайылуусуна токтотууга алардын кошкон салымы болмокчу. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Социалдык тармактар аркылуу элди дүрбөлөңгө салган маалыматтар, видео кабарлар, аудио үндөр таркап жатат. Тилекке каршы анын көбү жалган болуп чыгууда. Психологдордун айтымында мындай маалыматтарга ишенген кээ бир жарандар ар кандай жолдорго барышы мүмкүн. Буга чейин жалган маалымат тараткандар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылып келген. Акыркы кырдаалга байланыштуу туура эмес маалымат тараткандарга кандай негизинде жаза күчөтүлдү? Кененирээк кезектеги материалда сөз болот. Акыркы убактарда коронавирус илдетине байланыштуу жалган маалымат тараткандар көбөйдү. Мындан улам айрым жарандар психологиялык запкы жеши толук ыктымал. Буга байланыштуу милиция жалган маалымат тараткандарды, айрыкча өлкөдөгү кырдаалдан пайдалангандарга күчөтүлгөн жаза колдонулаарын эскертүүдө.
Илдетти тамашага салып же болбосо өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп жалган маалымат тараткандар жазасыз калбайт. Алардын бири Жумагулов аттуу жаран социалдык тармактар аркылуу Кочкор районундагы Кочкор санитардык постунда укук коргоо органдары паспортторду текшербестен 200 сом алып кое берүүдө деген маалымат тараткан. Бул жаран УКМК тарабынан кармалып, жалпы элден кечирим сураган. Ошону башка ат башы элине группаларга таратып ийгеним үчүн кечирим сурайм жалпы ат башы элинен жана кыргыз элинен. Буга чейин дагы Өзгөн аймактык ооруканасынын кызматкери коронавирус тууралуу жалган маалымат тараткан үчүн жумуштан кеткен. Кырдаалдан пайдаланып, негизсиз маалымат таратып, аймактар аралык кастыкты козуткандарга мыйзам чегинде жаза колдонулат. Февраль күнкү туура эмес жалган маалыматты берип алганыма тамашалап, соц тармактарга тамашалап жазып берип алгандыгыма аябай өкүнүп жатам. Маалыматтык технологиянын өнүгүүсү менен бирге маалыматтык коопсуздуктагы биринчи орунга чыкты. Социалдык тармактарда пикир калтырууда, такталбаган маалыматты таратууда сак болууну тиешелүү кызматтар байма-бай эскертүүдө. 1998 жылдын 24 октябрында номер 135 Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы өзгөчө абал жөнүндө мыйзамы кабыл алынган. Ошол өзгөчө абал жөнүндөгү мыйзамдын 31 беренесинде өзгөчө абал жарыяланган аймакта кычаштык, чагымчыл кабарларды, жалган кабарларды таркатса, бул өтө чоң жоопкерчиликке, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каралган жоопкерчиликке кириптер болгондугун эскертебиз. Бул азыркы кезде ансыз да өлкөбүздө жарандарыбыз кыйналып, ары бери жүргөн, эркин жүрүүсү чектелген учурда ошондой бир жалган маалыматтарды таркатып, дүрбөлөңгө салган жарандар мыйзам чегинде катуу жазага тартылат. Жалган маалыматтар социалдык тармактар жана электрондук басылмалар аркылуу тарайт. Кыргызстанда эң көп колдонуучу Facebook тиркемесине катталган. Ага катталгандардын саны өлкө боюнча 600 миңден ашат. Ал эми айрым жалган маалымат тараткан баракчаларга 5 миңден 10 миңге чейин жарандар катталат. Демек, бир эле жалган маалыматты 20 миң адам окуйт. Тиешелүү тараптар айтылган эрежени так сактоого, дүрбөлөңгө түшпөгө жана жалган маалыматтарга ишенбөөгө чакырат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Учурдагы абалга байланыштуу жергиликтүү жаштар да өз айылдарына ар кандай материалдык жардам көрсөтүүдө. Алардын арасында Базар Коргон районунун Акман айылынын жаштары да бар. Алар ыктыярчылардан акча жыйнап, аз камсыз болгон, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга азык-түлүктөн жардам көрсөтүштү. Уюштуруучулардын иш аракеттери муну менен токтобойт. Алар абал турукташканча жардам колун сунаа беришет. Баткен облусунда жарандардын сыртка чыгышын чектөө максатында ундарды үйгө жеткирүү кызматы жанданды. Муктаждардын тизмеси алдын ала такталып, өз баасында сатылууда. Ошондой эле облуста орнуну мындан ары жайылтпоо үчүн залалсыздандыруу иши дагы тынбай жүрүп жатат. Баткен районундагы учурдагы абал тууралуу кийинки материалдан таанышыңыздар. Баткенде өзгөчө кырдаал маалында шаардыктардын көчөгө чыгышын чектөө максатында үй бүлөлөргө ун жеткирип берүү кызматы уюштурулду. Шаардык мэриянын чечимине ылайык аймактык комитеттер унга муктаж тургундардын тизмесин телефон аркылуу түзүп, анын негизинде ишкерлер унду антимонополиялык көзөмөл агенттиги бекиткен баага ылайык ар бир үйгө жеткирүүдө. Унду үймөй таркандыруунун негизги себеби жарандардын коопсуздугу, бири-бирине баягы оору жулуп кетпеш үчүн ар бирине өзүнүн үйгө таркатып берип атабыз. Бардык кызматтарды мэрия өз мойнуна алган 1550ден. Кудай кааласа азыр таркатышты баштадык. Элдер камсанабай эле үйлөрүндө отурат. 21 мартта Баткен районунан бир киши коронавирус инфекциясын жугузуп алганы кабарланган. Облус боюнча азыр 95 киши обсервацияда текшерилип жатат. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык алардын баарынын ден соолугу канааттандырарлык. Анан жана буларды карап жаткан врачтарыбыз өзүнүн 14 күндүк эле ошол жерде больницада бирге бул бейтаптар менен бирге болот. Анан 14 күндөн кийин алар дагы карантинге чыгат. Алардын акыбалы жакшы. Ошондой эле Баткен облусундагы 4 шаар жана 3 райондун борборлорун күн сайын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана санитардык эпидемиологиялык кызматынын адистери дезинфекциялап жатышат. Биз план түзүп койгонбуз, дезинфекция иштерине сес хлор берип атат. Ошону менен суу аралашмасына коштуруп, көчөмө-көчө план түзүп, квадрат метрине чейин чыгарып чачып атабыз бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө 450 килограмм хлор чачылды. 1 миллион 700 квадрат метрге чачтык.
Ал эми борбордук базарлар жабык болгондуктан эл азык-түлүктөрдү майда соода түйүндөрүнөн алышууда. Базар баасы да туруктуу. Картошка, пияз, 100 сомго 3 кило сатабыз. Келиши 28-27 келтат. Эми элдин баасында сатабыз. Эми эл көтөрүлбөй там, түшүлбөй там сатабыз. Коронавирус илдетин алдын алуу боюнча облус аймагына 4 негизги санитардык карантиндик посту жана 18 ички санитардык көзөмөл пункттары түзүлгөн. Ошондой эле ар бир айылдын кире беришине да көзөмөл посттор орнотулган. Авазбек Айтиев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен. Эми кезек интернетте талкуу жараткан кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Жоло Мамытов көзү тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. Социалдык тармактын колдонуучулары анын элесине арнап, калемине таандык ырларды окуп жайгаштырушууда. Бул демилге эстафета катары уланып, айрыкча поэзия сүйүүчүлөрү колдоп жатышат. Жолон Мамытов турмуш күйүүсү. Саздар кирет курбаканын түшүнө. Орун алган ортосунан чөлдөрдүн. Көкбакага кубадырлар элестейт, байырлаган жээктерин чөлдөрдүн. Атайын сахнадан эмес, үйдө туруп алып эле концерт бергендерди көрдүңүз беле. Ырчы Мирбек Атабеков кечээ түнү терезесинен туруп алып кошуналарына ырдап берди. Карантин маалында үйдө отурган кошуналары муну колдоп коштогонун видеодо байкоого болот. Ырчы ошондой эле сыртта жүргөндөрдү үйдө болууга үндөп, мындай кичи концерттин дагы да уланта берерин айткан. Белгилей кетсек, Мирбек Атабеков өзгөчө абал жарыялагандан бери эрежелерди так сактоого жарандарды чакырып келет. Что вы там потеряли? Хватит курить, ребята. Идите домой. Үйүңүздө отуруңуздар. Биз мына ушуну менен Ынтымактын аралыктан даярдалган кабарлар маалымат программасын жыйынтыктайбыз. Берүүбүздү жыйынтыктап жатып, ар бир жаранды эрежени сактоого жана үйдө болууга эскертебиз. Саламатта калыңыздар.